Саламатсызбы? Азыркы учурдагы интернет айдыңында ушундай ызы чуу жаратып жаткан Максат Ажыбыздын айткан сөзү бар экен. Бир туугандардын куда сөйөк болушу жана бир туугандардын үйлөнүшү туурасында. Мына ошол боюнча сиздин ой пикириңиз кандай? Эми туура мына интернет булактарында аябай талкууга алынып атат. Максат Ажы Токтомушевичтин айткан сөздөрү мындай шарият жолу менен караганда, ислами шарият жолу менен караганда туура деп айтылат. Туура. Бирок ар бир доор, ар бир мезгил өзүнүн салтын же болбосо өзүнүн коому өзгөчө бир жолдорду тандашат да. Туура ислам шариятында бир туугандар балдары бири-бири менен үйлөнүп, кудалашса болот. Бирок бүгүнкү 21-кылымда буну мен болбойт деп айтам. Анткени кыргыздын өзүнүн тандап алган салты бар, өзүнүн тандап алган жолу бар. Бул тандап алган жолу кыргыздын жет ата өтсүн, урпактарыбызды акыл эстүү, мындай баатыр балдар чоңойсун деген ниет менен жет ата өтсүн деген бир принциптүү салттарды жаратышкан да. Бул туура. Анткени жаратылыштын мыйзамы бар. Эгер бир жерге будай үрөөнүн 3 жыл катар эксең, 3-жылы түшүм азаят, 4-жылы түшүм бербей калат. Ошондой эле адам баласы дагы бир туугандар өздөрү менен өздөрү кудалашып, өздөрү менен өздөрү мындай үйлөнө берсе, барып акыл эси тайкы же болбосо мындай бойлору кичинекей же болбосо мунжу майып балдар төрөлүп калат да. Буну биз практикада көрүп атабыз. Мынабы кээ бир улуттар өздөрү менен өздөрү ошо кайнап эле эски салтты кармап алып отурушат. Мунжулар, майыптар аябай көп, акыл эси тайкы адамдар көп. Ошондой элдерди көргөн учурларыбыз да бар. Ошондуктан мен мындай кесе айтат элем, кыргызга туура келбейт. Кыргыз эли ушундай бир улуу жолду тандаган, кылымдан кылымга өзүнүн жоготпой, өзүн өзү кармап келген эл катары. Ошол жет ата өтсө, анан үйлөнсүн деген принцип менен уруучулукту жаратышкан. Уруу сурашкан. Урууну бизде бүгүнкү күндө саясатка колдонуп атышпайбы? Жок. Биз уруучулукту кудалашыш максатында жаратканбыз. Эгер бирөөнүн кызына жуучу болуп куда түшүп барса, ошол кыздын атасы же туугандары айтканда, сиздер кайсыл уруудан болосуздар? Ал уруусун сураганы ошол арабызда жет ата өттү, өтпөдү. Ошону билүү максатында сурашкан да. Анан өтө жакын адамдардын үйлөнүүсү бул шариятта жол берген. Бүгүн деле туура үйлөнсө болот. Бирок биздин менталитет, биздин кыргыздын салтына туура келбейт. Мен буну кесе айтам. Анткени мен мисалы бир тууган агамды мисалы мен кантип куда деп айтам. Же болсо мен бир тууган инимдин кызын кантип мен келиним деп айтам. Себеби ал менин карындашым. Керек болсо ал менин кызым дейишим мүмкүн да, мындай жакшы көрүү сезими менен айтканда менин кызым, карындашым, менин бир тууганым дейишим мүмкүн да. Анан мен ошону бунун таяктын эки учу бар да. Бир доорлордо керек болсо адам ата менен обой эненин балдары үйлөнүшкөн да, ошентип адам баласы көбөйгөн да. Бирок ошол эле учурда айтып атабыз да. Адам атанын бою мананча метр болгон экен. Андан кийинки коомдордо мынанча метрлик адамдар болгон экен деп атпайсызбы? Ошолор жанагы өзү менен өзү үйлөнүп, өзү менен өзү боло берген үчүн барып адамдардын баары майдаланган да. Мен ушинтип түшүнөм. Менин өзүмдүн жеке пикирим. Анан мен ушу бир туугандарымдын кыздарын же бир туугандарыма менин кызымды бир тууганын баласына берүү биздин менталитетке, биздин кыргыздын салтына, оюна түшүнө кирбеген нерсе да. Бул нерсени өтө этият кылышыбыз керек. Туура шариятыбыз 14 кылым башта
башталган болсо, пайгамбарыбыз туура өзүнүн туугандары менен кудалашкан учурлары болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын бир дагы айткан сөзү же жасаган иши ката болгон эмес. Аллах Тааладан ага берилген акыл эс менен жасалган. Ошон үчүн дагы бир жолу баса белгилеп айтам, Максат Ажы Токтомушевичтин айтканы шарият боюнча туура. Шарият боюнча туура. Бирок биздин кыргыздын салтына бүгүнкү 21-кылымга туура келбейт. Туура келбейт. Себеби бүгүнкү замандын талабы кыргыздын өзүнүн түптөп койгон салты бар. Ошо салтыбыз менен кеткен, бул дурус. Мен айтпайм, шариятта жок бул нерсе деп айта албайм. Себеби мен окуган китептерде туура бар. Шарият принцибинде бар. Бирок бул айласыздын иши болуп калышы мүмкүн. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бүгүн 1,5 метрлик балдар пайда болду. Эмнеден? Союз кезин 70 жыл Союзда жашап, элдердин колунда жок, мүмкүнчүлүгү жок. Айыл өзүбүздү таныйбыз, өзүбүздү кичине болсо да сыйлай алабыз деп, айласыз бир айыл, бир көчө бири-бири менен кудалаша берип, бүгүнкү 1,5 метрлик балдарды пайда кылдык. Керек болсо түштүк, түндүк деген маселе жокчулуктан чыккан. Түндүктөн түштүктүк бир жигит кыз алып барган болсо, булар ушу кеткен боюнча кызыбыз келбей калат деген түшүнүк менен корккон. Же болсо түндүктөн бир кыргыздын жигити бир түштүктөн бир кыргыздын кызын алса, түндүккө кеткен боюнча келбей калат деген түшүнүктөр болгон. Жокчулук, каттоо, алсыз болгон. Бүгүн кыйма-чыйма машина, кыйма-чыйма самолет бири-бирибиз менен каттап, түндүктөн 10 миң, 20 миң кыз түштүккө турмушка чыкса, түштүктүн 10 миң, 20 миң кыздары түндүккө турмушка чыгып, бүгүн бири-бирибизди таанып, бири-бирибизди бир тууган экенибизди, бир эл экенибизди түшүнүп калдык. Жакындашып калдык. Мынакей. Ошондуктан биз бүгүн чындап айтсам, бир уурунун ичинде 7 таң өтпөсө үйлөнбөй эле кой деп мен сунуш айтам. Бүгүнкү кыздарыбызга дагы, жигиттерибизге да айтам. Эгер балам акыл эстүү, ан сезимдүү чыксын десе, бир аз урусунан алысыраак үйлөнүп, же болсо турмушка чыгыш керек. Мына ошондо туура. Мен кыргыздын салтын гана айттым.